Бул иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан 2000ден ашуун адам чогулган. Көпчүлүгү ири суммадагы насыяны жогорку пайызды алып төлөй албай кыйналгандар. Бир тобу күрөөгө койгон турак жайларынан чыгып калса, дагы бир канчасынын иши сотто каралууда. Ал эми туум болсо күн санап өсүп жатат дешет. Биздин тарап кылган эл төлөй албай атпайбы? Ошону артка жылдырып берсе, кичине күтсө, эми эл өзү төлөй албай атса, кайра пени кошуп, көбөйтүп туруп анан алып атат да буларчы. Мүмкүнчүлүк бербей атат. Мына азыр эл мисалы үчүн картошка айдаган кредит алып алып. Азыр картошка 1 сом болду. Аны 20 сомдон сатып алган тукумунчу. Анан азыр эл ушундай мына кризис болуп атат. Бул көйгөйлөрдү насыячылардын укугун коргоо элдик кыймылы кагазга түшүрүп, мындан 1 ай мурда эле Улуттук банкка, өкмөткө жана жогорку кеңешке жолдошкон. Аны колдоп, кол топтогондордун саны 300 миңге жеткени да айтылууда. Бирок ушул күнгө чейин андан жооп болбогондуктан бүгүн чогулуп нааразылыктарын билдирүүгө чыгышкан. Негизги талап валюталык кеңеш режимине өтүү. Тактап айтканда доллар курсун эч качан өзгөрбөй тургандай кылып сомго байлап коюу. Бул системага өтөр менен Кыргызстанда кредиттик пайыздар түшөт. Бүгүн эмне үчүн сом менен кредиттер кымбат? Анткени себеби сом менен кредит бергенде жарандар да банктар дагы девальвациянын рискин салат, инфляциянын рискин салат. Бул системада девальвация деген түшүнүк жок. Анткени сом долларга байланат, бул түбөлүктүү байланат. Но ошол себептен бул системада стабилдүүлүк болот. Ошондой эле элди кризистен алып чыгуунун жолу катары банк системасына 70 миллиард сом киргизүү зарылдыгы сунушталууда. Бул акчага насыя алуучулардын кредиттерин мамлекет сатып алып, аны пайызы жок берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөк дешет демилгечилер. Ага кошумча банк системасын күтүлүп жаткан дефолттон сактап калат деген ойдо. Бирок Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун айтымында мындай кадам өлкө үчүн кооптуу. Мына айтып атпайбы? Резервтерди которолуп дополнительный акча чыгаралып. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын ичинде 92 миллиард сом. Мындан тышкары акча жок. Анын үстүндө дагы 70 миллиард сом кошсок, сомдун баркы 2 эсе түшөт. 2 эсе түшсө, жалпы кыргыз кыйналат. Баалар 2 эсе, 3 эсе көтөрүлөт. Мындан улам насыя көйгөйүнө кабылган жарандар арыз менен кайрылса, ар бирин өз алдынча чечип берели дейт башкы банкир. Ал эми валюталык кеңештелген режим айрым өлкөлөрдө гана жакшы натыйжа бергени менен башкаларынын экономикасын начарлаткан. Мындан улам бул демилгени ийне жибине чейин бышырып туруп, анан гана коомчулукка алып чыгуу кажет. Нааразылык акциясына келген депутаттар бул боюнча парламентте комиссия түзүп, иликтеп чыгабыз деп убада беришти. Насыячыларды бул жүйө дагы муют албады. Комиссия түзүлүп, иш алып барганча насыялардын тууму көбөйүп жатат дешет. Мындан улам комиссия өз ишин аяктаганча токтом менен мораторий жарыялап турууну талап кылышты. Бул үчүн аткаминерлерге 3 күндүк гана убакыт берилди. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.